Рахмат. Камчыбек Кылдыршаевич, кылмыштуулук боюнча мына азыр министрлердин күчү жетпей калды бугачы. Сиздин деңгээлиңизге алып чыгайын, эгер сиз дагы карабасаңыз, анда президенттин деңгээлине алып чыгыш керек болот. Мына көпчүлүк кылмышкерлерди ордуна койдуңуз. Фарм мафия менен бензин мафияны токтотуңузчу. Булар наркобарондордон өтүп кетти да. Сизге сунушум. Түшүндүм. Анан сырткары болду бу же. Жоберейинби же түшүндүм, болду бу. жооп бериңиз. Эми урматтуу депутаттар, Шайлыбек Карабекович, кылмыштуулук боюнча өзүңүздөр билесиздер, бир жыл мурда кандай акыбалда болчу. Жакшы билесиздер. Бир жыл мурда кылмыштуулук боюнча мамлекетибизди бүт кылмышкерлер ороп алган эле. Айрыкча уюшкан кылмыштуулуктар ороп алган. Түштүктө өзүнчө мафияласы бар, түндүктө өзүнчө мафиясы бар. Кылмышкерлер бири вор закон болуп, бири положенец болуп, бүт Кыргызстанды ороп алды эле. Керек болсо мамлекеттик кызматкерлерди, депутаттарды жана мамлекеттик ишканаларга косула башташкан. Бүгүнкү күндө андай жок, билесиз. Андай жок. Азыр бир уюшкан кылмыштуулуктун мүчөсүбү, жетекчисиби, башкасыбы башын көтөрүп көрсүн, башын жанчыйбыз. Бир дагы уюшкан кылмыштуулук башын көтөрө албайт. Жок, мына фарм мафия боюнча токтотосузбу? Нарын? Фармакология боюнча. Фарм мафия боюнча. Фарм мафия боюнча моундай. Бул уюшкан кылмыштуулукка кирбейт. Бул финансылык мафия кирет. Мен бул боюнча эки айтып берейин. Фарм мафия боюнча бул жерде мамлекеттик өзүбүздүн кызматкерлер, департамент лекарственного обеспечения деген бар. Ушулар өздөрүнүн функциясын аткарбастан, кайрадан баягы кылмышкерлер менен, сиз айткан кылмышкерлер менен чогулуп алып туруп, элдин канын соруп атышат. То есть мамлекет өзүнүн функциясын аткара албай калган. Мамлекет өзүнүн функциясын аткарып, ошол дары-дармектерди защита кылып, ошолордун арзандуулугун камсыз кылып, доступдуулугун камсыз кылбастан, булар наоборот, ошолор менен кошулуп алып туруп, кымбаттуулугун камсыз кылып, ошолордон взяткаларын алып, ошолорго жанагы уюшкан финансылык мафияны түзүшкөн да. Бүгүнкү күндө биздин ГКМБ тараптан фарм мафия боюнча биз толук бойдон контролго ала баштадык. Себеби кандай болгон? Себеби мына Кыргызстанда бир чоң мафия компания бардык башка мамлекеттердеги фарм заводдор менен контракттар түзүшөт дагы, биздин Кыргызстандын компанияларын түздүрүшпөйт. Алар алып келген баалар Турцияныкы менен биздикин салыштыра турган болсок, 5 эседен 10 эсеге чейин кымбат дарылар болуп кеткен. Мунун бардыгы элдин жонунан жон терисин кыйып алып атышкан да. Бүгүнкү күндө буларды биз толук көзөмөлгө ала баштадык. Ошол эле департамент лекарственного обеспечениеден 3-4 специалистти азыр биз СИЗОго отургуздук. Ошо фарм компаниялардын чоң мафияларын бир-экөөсүн СИЗОго отургуздук. Бирок бул чек эмес. Себеби биз баягы специалисттерин эле кармадык. Бул жерде директору бар. Зам директору бар. Департамент лекарственного обеспечения. Жана Министерство здравоохранениянын жетекчиликтери бар. Буларга да жетебиз. Эгерде булар токтотпосо ушунусун жетебиз, алар дагы мыйзамдын алдында жооп беришет. Фарм мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекеттик чоң кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп. Мурдагы министр мына жанагы Космоспек Чолпонбаев деген. Ошонун бир тууган карындашы бар экен. Алар толук бойдон ушул Министерство здравоохранения деңгээлине чыгарып алышкан мафияны. Демек, биз аны түшүрүшүбүз керек. Элге доступный лекарствону, дары-дармекти жеткизип беришибиз керек. Ушул биздин негизги милдетибиз. Кудай буйрса, биз муну менен бул милдетти аткарабыз. Жакынкы күндөрдө, мына жакынкы бир, мен ойлоймун, октябрь айы ичи Кыргызстандагы баалардын, фарм баалардын, то есть дары-дармектердин баасы резко түшөт, Кудай кааласа. Түшөт. Рахмат. Ийгилик каалайм ошол элибиздин ден соолугу үчүн күрөшүп атканыңызга. Акылбек Үсөнбекович, сөзүңүздө Алла Таала деп сүйлөп атасыз. Биз сизди колдоп берели. Алладан корккон адам каржыга кол салбайт. Калган министрлериңиз каржыга кол салса, камчыланып колуна чабыңыз. Берки
кол салгандар боюнча азыр эми безналичный расчет баарын өтүп, баарын көзөмөлдөп атабыз, цифровой сом кылып, капложенияны да ошого өткөзөбүз, госзакупкаларды да ошого өткөзөбүз. Ал эми Камчыбек Кыдыршаевич азыр вице-премьер болуп, жанымда турат. Буюрса, биз буларга мүмкүнчүлүк бербейбиз. Алтынды көрсө, пайгамбар да жолдон адашыптыр деген сөз бар. Периштелер жолдон адашыптыр деген пайгамбардын сөзү бар. Буларга алтынды да акчаны да көрсөтпөйбүз да. Буларга только жумушту көрсөтөбүз.